Assalamu alaikum достор. Бүгін сіздер Айам Қырғыз каналындасыздар. Бүгінгі видеоздың темасы бұл шедеврум деген болады. Бұл шедеврум деген Яндекс компаниясының жасалма интеллектісі сүрөт жасай тұрған. Бұны Play Marketке же болбосо iPhone болсо эмеге келесиздер, Apple Store'га кирип туруп шедеврум жазып туруп эле кирсеңиздер. Установить деген болот. Установить кыласыздар, андан кийин киресиздер. Киргенден кийин өсүстө могу астында, сол оң жакта астында турган болот. Ушуга басасыздар. Сиздер монтип киргенден кийин меники уже кошулган өзүмдүн аккаунтум менен. Сиздер дагы өзүңүздөрдүн аккаунтуңуздар менен оңой эле кошулуп аласыздар эгер сиздер соолуп. Бул жак недавно генерация кылган сүрөттөр бул жакта. Бұл жерде дагы кичине айтып өтүп кетейин, кечирим сурайм, бирок моундай сүрөттөрдү жасаганга шедеврумда мүмкүнчүлүк бар достор. Кичине 18+ өтүп кете турган. Мага могу бака жакты. Мен буга чейин силерге деп эме жасап койгом, генерация. Моундай. Көрдүңөр да? Силерге кимиси жакты да, монтип. Силерге бирөөсү жакты да. Ошо жаккан алып туруп, опубликовать этесиңер. Опубликовать эткенден кийин, көрдүңөр, эме жакта улучшаем качество деп турат, Ошо качество улучшать этилип атат азыр. Азыр улучшаем, деп коет, улучшенный болду уже. Монтип эме кылып туруп, могу жерде 3 точка бар, 3 точканы бассаңар, сохранить же удалить деген жатат. Могу жерде да сохранить, скрыть, пожаловаться, заблокировать автора дейт. Ушундай эмелер бар. Жана дагы так өсүскө неме жасай. Силерге мол нерсе жөнүндө айтайын деп коем. Ушул нерсени мен эч жасай албай койдум. Анткени мага моундай жерден кантип жасашты чыгарган жок. Мен ойлоп калдым, бул жалаң ушундай эмелердики го депчи. Каламбур. Кандай десем, бета версиясын кадан неме кылгандарбы, же болбосо булар ушундай көп подписчик барлар, ушундай эмелер го деп ойлоп калдым да. Анан дагы точно айта албайм. Мага бирок андай жок. Елочные игрушки дейт, бул жерге промпт жазасыңар, елочкага асыла турган игрушка чыгарып берет. Андан кийин изображение деген бар, изображениега промптуңарды жазасыңар, ал жерден изображение кылып берет. Анан текст деген бар, текст дегенге бассаңар, могул жерден короткий текст, шутки и так далее деп жазсаңар, силерге мындай жыткына кичинекей болсо да история жазып берет. Сүрөт менен история жазып берет. Анан дагы силерге мисалы монтип келсеңер, жаккан болсо могу басып койсоңар. Сүрөттөрдө биз комментарий жазсак болот. Бирок чото комментарий жаза турган жагы жок. Вот комментарий жазса болот. Вот келип туруп эле сүрөткө эле басат экенбиз. Сүрөткө басканда чыкты. Подпишись, пожалуйста дейт. Пожалуйста, милая, напиши комментный. Ушундай немелер турат. Эгерде ушул видео сиздерге жаккан болсо, лайк басабыз достор. Дагы могул жерде Луши деп турат. Лушига кирсек, эң көп лайк алган сүрөт. Моундай. Анан дагы бизге тип карасак, мага могу сүрөт жакты да. Могу сүрөткө кирип туруп, скопировать запрос деп коем. Скопировать запрос деп туруп, мындай кирип, изображение деп туруп, тик кылып туруп, могу жазып коем. Болду, андай чыгып кете берем. Өзү могу бүткөндөн кийин билинип калат. Анан генерация кылган сүрөттөрүңүздөр могул жерге чыгып калат. Көрсөңүздөр, андай болупчу. Андай болуп. Бул кайсы учурда гана чыгат? Сизге эгерде сүрөт жаккан болсо, 4 сүрөт чыгат. 4 сүрөттүн бирөөсүн тандап туруп, опубликовать кыласыздар. Опубликовать эткенден кийин анан ошол жактан чыгат. Бул ошентип иштейт. Могул жерде подписчики, лайк деп турат. Полный көрсөтүп турат. Могул жерде көрдүңөр, промпторун полностью көрсөтүп турат достор. Эгерде
эме кыласыңар турган болсоңуз, мен мындан кийин телефон аркылуу гана видео чыгара турган болуп калдым. Анткени компьютерде кичине эмелер болуп атат, телефон аркылуу гана мүмкүнчүлүк болуп калып атат. Ошон үчүн телефондон көрсөтүшкө аракет кылам, бирок ошол эле нерсени компьютерде да кылса кылбаса болот экенин айта кетем достор. Бирок көбүнчө басым телефон жагынан болот. Анткени компьютер мындайча айтканда бузулуп калды десек да болот достор, тилекке каршы. Көптөн бери колдонбой жүрүп, эми колдонуп эме кылганымда кичине эме болуп бузулуп калды. Эме кыла албайбыз. Шедеврымга кирели. Шедеврымга кирдик. Ой, жакта кирдик тапкама. Мондай келдик. Бүттү регистрация болду. Көрдүңөр достор, кимиси жакты силерге мындай көрөсүңөр, тийип карайсыңардан. Мага могул жакта деп коебуз, опубликовать этебиз. Улучшаем качество дейт. Көрдүңөр, могу жерге чыгып калды. Жана мен эме кылган. Көрдүңөр, фронтуңар канчалык жакшы болсо, ушунчалык жакшы эме чыгат, сүрөт чыгат. Ушул, эгерде видео сиздерге жаккан болсо, лайк басабыз, комментарий жазабыз. Өзүңөрдүн ой пикириңерди жазгыла достор. Жана дагы кааласаңар, силерге Telegram канал ачып коем, мындай группа. Ошол жака кирип өз оюңарды айтып кетсеңер болот. Анан дагы менде уже эме бар. WhatsApp сайтында канал бар өзүмдө мондай. Ошол жака жайлап турам. Айым кыргыз десеңер чыкса керек деп ойлойм. Бирок ссылкасын таштап коюп алам десем болот. Эгерде видео жаккан болсо, дагы бир жолу лайк, комментарий. Кийинки видеого чейин сак саламатта калыңыздар.